Сузакта дээрлик 15 жылдан бери окуучулар бала бакчанын имаратында билим алып келишет. Себеби номер 44 Фуркат мектебинин имараты таар болгондуктан кошумча имаратка муктаждык жаралган. Учурда 620 окуучу 3 нөөмөт менен билим алат. Фуркат мектебине 1984 жылы жаңы имарат салына баштаган. Деген менен каражат чечилбегенине байланыштуу 3 кабат имарат көп жылдан бери бүтпөй келген. Азыр балдарыбыз кыйналып, азыр мындай статистика отчетторду мындай кылсак, биздин 150 балабыз сыртта жүрөт. Себеби биздин мектепти батпай атат да, батпаган себептен микроучасткадагы балдарыбыз башка жерлерде окуп атат. Алар бул мектебибиз бүтүп калса, биз биринчиден азыр 3 сменде окуп атабыз. Бул мектебибиз 624 орунду 1 сменге болуп калат, шарттар бардыгы жетиштүү болуп калат. Быйыл бул мектептин имаратын бүткөрүү үчүн республикалык бюджеттен 15 миллион сом бөлүнгөн. Ал каражатка имараттын айнектери орнотулуп, жылуулук системасы курулган. Ошондой эле имараттын ички жана сырткы жумуштары жүрүп жатат. Аталган мектеп 610 орунга ылайыкталып, сметалык баасы 54 миллион сомго бааланган. Азыркы учурдагы инфляциянын деңгээлине ылайык керектелүүчү сумманын көлөмү өскөн. Анан жаңы бада дагы эсептеп атабыз, аны өкмөт өзү карап туруп чечип берет. Кымбаттады да, темирлер 2 эсе 3 эсе кымбаттады. Ал вопрос ошо өкмөт өзү чечип берет. Азыркы мезгилде ушул мектептин полдору бүтөйүн деп калды. Вентиляциясы бар, анан отоплениясы бар, котельный бар, анан ограждениясы бар, сырткы иштери бар, планировкасы, асфальты бар. Бурчатка коюлат, ошол иштер бар, выгреб бар. Ошолорду бүтүрсөк эле тапшырабыз. Ырыс айыл аймагында мектеп жетишсиз. Мындан улам жаңы имараттын бүткөрүлүшү зарыл болуп турат. Жалал Абад облусунун башчысы жерине барып, курулуштун жүрүшү менен таанышып кайтты. Ал каражат маселесин чечүү аракети көрүлөрүн белгиледи. Республикалык бюджеттен 15 миллион бөлдүргөнбүз. Ошо 15 миллион менен кыйла курулуштары бүтүп, жумуштар жүрүп атат. Азыр ошол 15 миллион бардыгы иштетилип бүтүптүр. Биз дагы акча бөлдүрүп беребиз. Быйыл Кудай буйрса курулуш иштерин бүтүрөбүз боюнча. Номер 44 Фуркат мектебинин курулушун январь айында бүткөрүү пландалууда. Имарат айтылган мөөнөткө даяр болуп калса, кийинки жылы пайдаланууга берилмекчи. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.